Россиянын президенти Владимир Путин дүйнөдөгү эң таанымал жана таасирдүү лидерлердин бири. Андыктан ага окшош болууну каалагандар да көп. Кыргызстанда беткелбети жүрүм туруму орус президентине абдан окшош Медет аттуу жигит бар. Ал Жалал Абад облусунун Сузак районунда жашайт. Учурда Медет өзүнүн трактору менен Кыргызстандын эң четки аймагы болгон Чоң Алай өрөөнүндө элдин чөп чөнөгүн жыйноо менен алек. Мен Жалал Абад обласына караштуу Сапаров айылында туулгам. 1985 жылы ушу дыйкан чарбасына 1-2 жыл болду. Трактор алганыма. Ушу элдин кызматында жүрөм. Техника менен ушу элдин кызматын кылабыз, чоробуз, пресс кылабыз. Медет орус президентине коёндой окшош болсо да, бул кезге чейин эч бир маалымат каражаттары аркылуу өзү тууралуу жарыян кылган эмес. Ал турсун Россияда иштеп жүргөндө ага өзүн интернет булактары аркылуу таанытып, Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууга аракет кылбайсыңбы деп кеңеш айткандар да көп болгон. Россияларга барып жүрөм 10 жылдан бери. Ушу баары айтат, ушу Россияга да сен ошо Путинге окшошсуң, ошо менен баарлашып иштешпейсиңби дейт. Анан Кудай кааласа көрөбүз. Медеттин атасы Курбанбек мырза өз уулунун орус президентине окшош экенине анча деле таң калбайт. Табиатта адамга адам окшош болуп жарала берет дейт. Эң башкысы ал уулдары ар дайым жумуш менен камсыз болуп, үй бүлөлөрүн ак эмгектери менен жакшы бакса дейт. Ал мындан 10 жылдай мурун үй бүлөлүк чарба түзүп, чөп чаап жыйноого ылайыкташкан техникаларды сатып алып, күрдөөлүү иш баштаган. Бүгүн анын уулдары элдин миңдеген гектар аянттагы чөп чөнөктөрүн оруп жыйнайт. Мен Курманбек Абжапаров, Жалал Абад облусунун Сузак районунан Чоң Алай районуна келип чөп жыйноосуна жардам бергени келдим. Менде ушу плюшилка комбайн, пресс-подборщик бар, ушуларды да жүктөп келип жардам берип 1 ай ушул жакта иштеп кетем. 2 перевал ашып 400 километр экен биздин айылдан ушул жерге чейин. Машинеге жүктөп келебиз, кайра жүктөп кетебиз. Чөп жыйып бүткөндө 25 августарда кетебиз кайта. Алла буйруса. Үй бүлөлүк чарбанын башчысы Курбанбек мырза кол алдындагы техникалардын сырын жакшы билет. Бул чөп оруп жыйноочу комбайн, тракторлор Совет мезгилинен бери иштеп келатса да, техникалык абалы жакшы дейт. Бул немецкий Фрешфорд деген комбайн, E303 деген муну иштөө жөндөмү күнүнө 10-12 гектар жер орот. Таза, жакшы орот. Бул комбайн өтө жакшы комбайн. Германский комбайн. Курбанбек мырзанын экинчи уулу Мыктыбек бул чөп оруучу немес комбайнынын башкарууну абдан мыкты үйрөнгөн. Ал күнүнө 10 гектар жердин чөбүн чаап үлгүрөт. Бала чака багып жүрөбүз ушу комбайнды алып. Азыр Чоң Алай районунда иштеп жүрөбүз. Ошентип бир үй бүлөнүн мүчөлөрүнөн турган бул чарба элдин эгин тегин оруп жыйноодо оболтоодой жумуш аткарышат. Эң башкысы зарыл учурда жетип келип, элдин чөп чөнөгүн сапаттуу жыйнап бергенине жергиликтүү эл ыраазы.